Akademik Abdulacan Akmataliyev 1992 yıldan beri instituttu жетектеп келатат. Бұл мезгилдин içinde Adabiyat Taanı жана Искусство Taanı институтунун, Манас Taanı жана Көркөм Маданияттын улуттук борборун, Чыңгыз Айтматов атындагы Дил жана Адабият институтунун директору, Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти, Коомдук илимдер бөлүмүнүн төрагасы болду. Биздин ушул Тил Адабият институту bir топ реформага учурады да. Бул реформа аталышы гана аталып, Тил Адабият институту, андан кийин Манас Таанı жана Көркөм Маданияттын улуттук борбору деп өзүнчө Тил институту өзүнчө бөлүнүп, кайта 2008 жылы Чыңгыз Айтматов атындагы Тил Адабият институту болуп, bir топ тилчил багытындагылар менен адабият багытындагы кызматкерлер бирде өзүнчө, бирде жалпы иштейт да. Мына ошол учурда мен жетекчи болуп калдым институтка. Ошол институтта биз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып иштей баштадык. Жетекчилик кызматта жүргөндө Абдулдажан Акматалиев Манас эпосунун варианттарын, Эл адабият сериясынын 40 томдугун, Залкар акындар сериясынын 15 томдугун, Сагынбай, Саякбай, Токтогул, Осмонов, Айтматов энциклопедияларын спонсорлордун жардамы менен чыгарган. Манас эпосуна жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган окумуштун өмүрү Манас жана менин тагдырым деген темаларда чагылдырылган. Айтматовду баягы Абдулча айтат да, орусча жазат. Жок, мына кыргыз сөзүн колу менен, баягы кыргыз сукун туу чокуступ, ана биз момунтип, мына кол жазмаларын чогултуп, баягы өзүнө жазып кеткендерлерин. Анан ушулардын баары негизинде 12 том орусча, 12 том кыргызча чыгарып атабыз. Анан ушул сизге мына жаңы эле чыккан 12 томду карадырыпчы. Чогуу жыйнап атабыз. Китепканы ачып атабыз. Анткени чет мамлекеттегилер студенттер да келип таанышсын, Айтматов деген өзү тиякта окуп алса, биякта окусун деген оюбуз бар. Шунун баарын жыйнадык. Азыр өткөндө ММКдагы Айтым маданият министрине, анан тышкы иштер министрине да сүйлөштүм. Алар да бизге жардам бермек болду. Анан бир китепканы ачып коелу деген оюбуз бар. Студент жаштардын келиши да аябай жакшы. Жакшы болушат. Кыргыз адабият, тарых, башка окуган башчылыгы. Бул жерде Манас Айтматов, анан кыргыз эрте өчтүк Кенже эпостордун баардыгы, айтыштын баардыгы, анан эмелер Тыныстановдон баштап Сыдыкбековке чейинки баардык жазуучулар акында бизде изилденет. Карыган кытыл дейт. Кайсы эме? Моңгол тилби же кайсы? Моңголча окугандагы? Моңголча. Моңголча. Карыган кытыл. Баардык тилдер бар. Бизде англисче эмес, бул жерде болсо Кытай, Япон, мына Кытайдыкы, Япон, бул жерде Индиянын ар түрдүү бир 30тан ашык тилдер бар экен ичинде. Ошонун баардыгын жыйнап атабыз. Ар кайсы эме региондор өз-өзүнчө эме да. Dinleşkin tizmesiga kirgenge katık bu. Sebep degende Kırgızstan'da boyunçamız dünya boyunçadagı en көп kandidatlağı doktorluğa okuyan kişi. Табыш kıyın табылбайт. Ошон үчүн dinleşkin söylesek болады. Ben сунуштайм. Ошону өзүнүн институту оформить кылса жарашат. Анан кийин Чыңгыз жөнүндө жазган макалдар боюнча, китептер боюнча дагы дүйнө боюнча мындай киши жок. Бул жагынан дагы келес берген катык бул. Андан кийин жазган чыгармалардын саны боюнча, дүйнө боюнча мындай киши жок. 1000ден ашык
Menden aşık satayım kıstatalar. Ошон үчүн 3, 4, 5 тармак боюнча одновременно bir kişi ошол эмнескеге ушунчалык бүт өмүрүн берген киши кандай гана чыңгыз Төлөкуловичтин оюн, пикирин, баскан турмушун, кабарлашын, бул кишинин дүйнөсүн саптап, bir-birinden bölüp, şunu damgağa sağlıklan, bizge jetkizgen, dalalarımızga emas, dunyoga alkırıp ketken kişilerden biri de oydu. Senin özüңнен чакан коллективиң менен мына ушул жерде отурушат, жасап жаткан иштериңерге мен таң калам, там берем, ыраазычылыгымды билдирем. Ушул коллективиңе сен аркылуу, сенин юбилейиңде, ушул коллективдин жетекчиси катары сенин юбилейиңде келип отурган сенин кызматкерлериңин бардыгына мен ыраазычылык билдирем. Илим чөйрөсүндө Акматалиевдин өзүнүн чоң орду бар. Бул адабиятта, бул сында, бул дегеле фольклористика илиминин өнүгүүсүнө абдан түздөн түз мындай киришкен адам, жана ошону түптөгөн адам катарында бул тарыхта да калат, илимде да калат. Себеби биринчи жолу Абдылдажан Амантурович ушу диссертациялык кеңеште кандидаттык диссертациялардын ушул фольклористика багытындагы кеңешин түздү. Кийинчерээк бул киши биринчи жолу ошо Кыргызстанда ушул фольклористика бул Орто Азия эле эмес, Борбор Азия эле эмес, дүйнөдөгү эң чоң казынаны кармап турган илимдин багыттуу тармагы катарында өнүктүрүүгө салымын кошуп, докторлук диссертациянын кеңешин түзгөн киши. Бул ошол казак, кыргыз, өзбек элдеринин биримдигин, элдик тилин, маданиятын нукура өздөрүнүн чыккан булагын таанытып жүргөн киши. Мына ошентип бул илимде өзүнүн жолун дагы бир жолу ушул элдик фольклорго, элдик маданиятка, элдик наркка ушундай өзүнүн бир чоң күчүн жумшаган адам катарында мен тааныймын. Канча деген кадрларды даярдап чыкты. Бул багытта Манас эпосунун текстин жарыялоо, бул Манастын варианттарын таанытуу, андан сырткары ушул варианттарынын негизинде изилдөө жүргүзгөн диссертациялык иштерди корготуу дегендин өзү бул фундаменталдык илимде профессионал адабияттан тышкары фольклористиканын өнүгүүсүндө фундаменталдуу илимде түзмө-түз киришкен адам катарында бул кишинин эмгеги зор. Именно спецсоветти Акматалиев түзгөн үчүн, биздин институтунда академиянын алдында түзгөн үчүн адабияттануу илими өнүктү. Муну эч ким эчтеке деп айта албайт. Бул киши ошонун атасы болуп калды. Мен кээде тамашалап, спецсоветтин атасы агай деп айтам. Өзү жалгыз. Эч кандай эч ким деметпей, ушунун баарын жүгүрүп, чоккап жүрүп жасады. Бул өтө татаал иш. Ошону ушундай өйдөсүнө чыкканына таң кылам да. Агай алгачкы мезгилде советтин бир эле шифрын ачкан болчу, адабияттан боюнча. Анан акындар чыгармачылык боюнча ачты. Андан кийин фольклористика эмесин ачты. Андан кийин тиги элдердин адабиятынын байланышы жөнүндөгү эмени ачты боюнча тиги шифрди ачты. Мына жакында эле 2 жыл мурда, 2-3 жыл мурда мисалы журналистиканы ачты. Улам бирден жаңы шифрди ачып отуруп, биринчиден ошол тармактагы, ошол кесиптеги немедеги спецтеги адистерди өстүрүп, алардын катарын кеңейтти. Экинчиден советтин баркын көтөрдү. Илимге болгон жаштардын катарын көбөйттү мындай. Анан ушинтип өнүгүп атат. Бул өтө чоң, өтө маанилүү нерсе көңүл бурган адамга. Ушундай кыйынчылыктарга карабастан Абдылжан агай өзүнүн уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү, демилгелүүлүгүнүн аркасында
коом, учур, заман талап кылган бир топ пайдалуу, керектүү элеме эмгектерди жарыялоого жетишти. 90 жылдардын ичинде мисалы үчүн эл адабияты сериясы чыкты, Залык Акындардын сериясы чыкты дегендей, анан мурда жарык көрбөгөн Манастын бир топ варианттары жарыялана баштаган. Булардын ичинен мен өзгөчө баса белгилеп айта турган эмгек бул кыргыз адабиятынын тарыхынын 7 томдугу. Алгач 7 томдук болуп жарыяланган, кийин 10 томдук болуп толукталды да. 2002 жылы жарык көрүп, 2004 жылы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болду бул эмгек. Анан коомдук талаптарга ылайык бир нече жолу кайрадан басылды. Мисалы үчүн 2002 жылы жарык көрсө, кийин 2004 жылы кайрадан басылды, 2012 жылы, 2014 жылы, 2017 жылы кайрадан басылып, окурмандардын колуна тийди десек болот. Мен Казакстанга барып калсам, алар ушул 100 томдук баба мурасы деген эмгектерди даярданга аракет кылышыптыр да. Ошонун биринчи тому чыгып, анын президенти бар жактан, материал жактан, финанс жактан колдолгон экен. Ошол китепти алып келип, анан карасам, чындыгында мурда аларда деле бир эле Кенже постун варианты чыгып келген да. Калгандары варианты чыккан эмес. Анан ошондой вариантта чыкпай калган биздин эпосторубуз аябай көп эле да. Мисалы үчүн алсак Ер төштүктүн бир эле варианты чыгып, ал эми кара сөздүгүндө чыкпай калган. Кочо жаштын 3 варианты болсо, анын бирөө чыгып, калгандары чыкпай калган. Мына ошолорду ойлоп отуруп, анан мен Шам басмасынын директору Курбаналы Сапарбаев деген агайга сунуш киргиздим. Анан ал макул болуп, анан ал Шам басмасынын негизинде чыгаралы деди. Биздин кызматкерлер даярдап беришти. Ошентип биз 30 том эл адабияты деген сериясын чыгардык.